урматтуу төрага. Ооба, биз депутатпыз, биздин мандатыбыз бар, бизди эл шайлаган, бирок ошого эсирбешибиз керек деп ойлойм. Эсирбешибиз керек деп ойлойм. Азыр бир депутатыбыз айтып кетти. Популисттик менен кызмат кылып аткандарга карап көрөлү депчи. Популисттик менен биз кызмат кылып аткан жокпузбу деп ойлоп кетебиз да. Эми жөн эле түшүнөлүчү бул нерсеничи. Мисалы, өкмөттүн мүчөлөрү келгенде эки суроо бере турган болсок дагы мен башканы айтпай эле коеюн, өзүм аябай даярданам. Түнү менен даярданам, бир тантып албайын, чекилик кылбайын, ошол жерден бир туура эмес суроо берип албайын. Анткени өкмөттүн ар бир мүчөлөрү 20 жылдап, 30 жылдап бизден көп иштеген инсандар, кесипкөйлөр отурат. Биз өзүбүз пиарды туура кылганды үйрөнүшүбүз керек, эгер пиар кыла турган болсок. Мен ушул нерсени айтам. Же пиарчы бололу, блогер бололу, же өзүбүздүн статусубуз менен депутат бололу. Эми бул жерде мына коомдо дагы бир топ сөздөр айтылды. Ар бир нерсе өзүнүн жообун алат. Биз өзүбүздүн баркыбызды өзүбүз түшүрө бергенде болбой калат, урматтуу туугандар. Мен ушул нерсени айтып коеюн дедим. Рахмат. Мен өзү чыкпайын дедим элем, бирок баягы айтпай турган сөз эле чыгып кетти өзү эле дегендей. Мен урматтуу калайык журт, кечээкү инцидент дейбизби же окуя дейбизби, биздин кесиптешибиз Эрулан Көкүлов министрликке барган тууралуу бир оюмду билдирип койгум келет. Менин пикиримде Каныбек Капашевич күчтүү саясатчы, жангелди, ал тармакта аракет кылып атат. Бирок экинчи маселе, канчалык министрликтерде 32 жылдан бери проблемалар топтолуп калган. Карапайым калк депутат эмес, эшигин тыгылдатып министрге эмес, зам министрге эмес, начальник управлениеге эмес, заведующий отделге эмес, рядовой экспертке айдап жылдап жазылат. Мына өткөндө эле билим берүү министринде Каныбек Капашевичке чейин министр канча взятка алып кармалды? 100 000 доллар. А канча коррупциялык иштер бар ошо министрликтерде? Эмне үчүн Эрулан Көкүлов барып, ошолорду талап кылбашы керек? Тем более, кээ бир министрлер вообще комитеттерге келбейт. Кечирип коебуз, саламатсызбы, бизден кетти, ушул чечип койсок жакшы болот эле, катуу тийди десе иш жылбайт да. Кээ бир маселелерди радикалдуу чечиши керек. Мен ойлойт элем, депутат 21 кылымдын агымына жараша мобилдүү болушу керек. Уялчак эмес, кымбат машинеде жүрө албаса. Мурунку күмөндүү иштери бар эмес, элдин арасында элдин талабын аткара турган. Да, Эрулан Көкүлов мүлкүн этиканы сактабагандыр. Бирок өзөгү түпкүрү туура болуп атпайбы? Рахмат. Рахмат. Сиз дагы? Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул боюнча дагы өз пикирибизди билдирип коелу. Биздин депутатка да бир оз сындар айтылып кетти бул жакта. Эми Эрулан Көкүлов депутат катары элдин үнүн угуп, ал жерде эл ага кайрылып, 1 сентябрдан баштап бир топ көйгөйлөрдү айтып баштаган. Ошол эле поборлор боюнча, акча чогултуу боюнча, китеп маселеси боюнча, жана телефон довериясы иштебегени боюнча бул депутат катары чала албай калып, албай, мен барайынчы ордунан көрүп келейинчи деп ал жакка барган. Барып, как положено, жакшынакай өзүнүн этикасын сактап, приемда отурган, күткөн. Бир совещание өттү, экинчи совещание өттү. Буну бир эшиктен бир бала келгенсе отурусуп коюшту. Анан бул видеосун күчөйт этти да, анан кирди ошол жака. Кирип, ошол маселени айтайын деп кирди, жакшы ниети менен кирди. Маселени чечип коеюн деп кирди. Айтайын дегеним, бул жерде бир кыскартылган башка бир видео чыгып кетип атат. Бүгүн толук видеосун өзү чыгарат. Толук видеодо ошол жерде барыңыздар түшүнөсүздөр. Элдин көйгөйүн чечейин деп эле барган ал жерде. Эч башка маселе жок. Рахмат.